3 күндөн көп ишке келбеген депутаттардын айлыгын кыскартуу керек. Бүгүн бул туурасында Жогорку Кеңештин отурумунда маалым болду. Эл өкүлдөрү Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү талкуулашты. Ага ылайык парламентарийлер чет жакка командировкаларга чыкса, сөзсүз түрдө фракция лидеринин макулдугун алыш керек экен. Бирок буга депутаттардын көбү каршы чыкты. Эл өкүлдөрүн тартипке чакырган мыйзам долбоору эмнеге өздөрүнө жаккан жок? Бул туурасында кабарчыбыздын материалы. Эгер эл өкүлү сыртка командировкага чыга турган болсо, сөзсүз түрдө фракция лидеринен уруксат алыш керек экен. Мында сырткары 3 күн жумушка келбей койсо, анда анын айлыгын 50% кыскартылат. Мына ушул сунуштар бүгүнкү Жогорку Кеңештин отурумунда талкууланып жатат. Бирок мыйзам долбоорунун авторлору эмнегедир бүгүнкү жыйынга келген эмес. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбоорун Республика Ата журт жана КСДП фракциясынан 30дан ашуун депутат жазган. Бирок алардын көбү бүгүнкү жыйында жок болгондуктан тийиштүү комитеттин төрагасынын орун басары Алмамбет Шыкмаматов алар үчүн жооп берүүгө туура келди. Парламентте тартип болсун. Ар бир депутат өзүнүн жумушуна келсин. Алган айлыгын актасын. Элге берген убадасын аткарсын. Жумушка айлап келбей, тоотпой жүрбөсүн деген жаңы бир далалат кылып ушул норманы киргизип атат. Бирок буга каршы чыккан эл өкүлдөрү дагы болушту. Депутаттардын айтымында, алар жумушка келген соң шайлоочулар менен жолугушуп, ар кандай иш-чараларга катышууга туура келет. Ошондуктан айрымдары Жогорку Кеңештин жыйындарына катышпай калып жаткандыгынын себеби ушунда экен. 3 күн 3 жолу келбей койсо дейт. 50% айлык акысы. Аны кандай жол менен аныктайсыңар? Аны келбей коюп келгенин кандай ким аныктайт? Ошондо жазып чыкпайсыңарбы? Авторлор. Буга чейинки чыгарган мыйзамдарга окшогон дагы бир популисттик мыйзам болуп атат. Урматтуу депутаттар, буну колдобош керек деп айтат элем. Эмгек кодексине ылайык, эгер кызматкер жумушунда себепсиз 3 саат жок болсо, аны кетирүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бул норма дагы парламентте сакталышы керек дейт Алтынай Өмүрбекова. Бизде 5 күн иштейбиз. Понедельник, вторник күнү комитеттер болот. Анан 3-4 күн бул пленардык күндөр. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир депутат кичине пландаштырыш керек да, пленардык күндө пленарга келиш керек. Комитетте болгондо комитетке, анан жана төгөрөкстөр болгондо анысы деле бул жумуш катары эсептелет. Сиз кеткениңизди анысы деле фракция билеби же лидериңер билеби. То есть бул кичине мындай жоопкерчиликти көбөйтүүдө. Киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө эгер эл өкүлү командировкага кетип жатса, сөзсүз фракция лидеринен уруксат алуусу. Себепсиз жумушка келбесе, айлыгын кыскартуу киргизилип жатат. Буга эл өкүлдөрүнүн көбү каршы чыгышты. 3 күн жумушка келбей калса, 50% маянасын алыш керек. Ой, биз баягы илгери Союздун убагында Кудай ырган буржуазиялык капиталисттерди окканда да мынчалык айып пул салынчу эмес. Не болуп кеттик? Биз алардан да өтүп кеттикпи? Кудай ырганго? Бул каерде бар? Орусча соизмеримость, кыргызча чен өлчөмдүк деген түшүнүк бар. 6 күн келбей койсо бүттү экен да, албай куш алып эмне менен багат бала чакасын. Болбойт да бул. Мындай карап көрөлдү да бир нерсени биз сунуштап атканда. Анан бир жака чыксак дагы эми лидерден уруксат сурап отурат экенбиз. Кээ бир депутаттарыбыз фракциядан чыгарып коюшту да, кээ бир депутаттар албай куш кайсы лидерден барып турат, мен түшүнбөй калдым. Депутаттардын көбү бул мыйзам долбооруна каршы. Анын үстүнө демилгечи авторлор өздөрү жок болгондуктан аталган мыйзам долбоорун бүгүнкү күн тартибинен алып салуу сунушталды. Изат Шукуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.